Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТүЗОодон ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации в Кыргызстане расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5-й канал, также в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, адаттагыдай статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бүгүн 8 май 20 жылга карата бир сутка ичинде 13 бейтап ооруканадан айыгып чыгып кетишти. Бишкек шаарынан 6, Ош шаарынан 6, Нарын областынан 1. Жалпы жонунан айыгып үйлөрүнө кайткандардын саны 650-га жетти. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде республика боюнчадан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 11 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Чүй областынан 3, Жалал Абад областынан 3 учур. Жалпы ошо Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID инфекциянын учурлары 906-га жетти. Анын ичинде Жалал Абадда 135, Ош областында 172, Ош шаарында 113, Чүй областында 81, Бишкек шаарында 262, Баткен областында 18, Нарын областында 115, Ыскөл областында 10 учурду түздү. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү стационарларда 244 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 6 бейтап бар. Орточо оор абалда турган 68, канааттандырарды калыпта турганы 164, чыгарылгандары 650. Бир суткада изилдөөлөрдүн саны, лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2081-ге жетти. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болуп, ошол жерде контакт болгон адамдардын саны бүгүн көзөмөлдө 4112 адам болуп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1250-нү түзүп атат. Анткени деген чет жактан келген мекендештерибиз бүгүнкү күнү текшерүүдө болуп, обсервацияда кармалып, бүгүнкү күнү лаборатория жолдору менен текшерилип мына турган убактысы. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 8 мая текущего года. За сутки из стационаров республики выписано 13 пациентов. Всего за время неблагополучия выписано с выздоровлением по стране 650 пациентов. В то же время за прошедшие сутки по республике зарегистрировано новых 11 подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, в республике зарегистрировано 906 подтвержденных случаев, из которых в Джалабадской области 135, напомню, в Ошской области 172, в городе Ош 113, в Чуйской области 81, в Бишкеке 262, в Баткенской области 18, в Нарынской области 115, в Иссыкульской области 10. На сегодня в стационарах находятся 244 пациента, в тяжелом состоянии 12, из которых в реанимации находится 6 пациентов больных. В средней тяжести 68 случаев, в удовлетворительном состоянии находится 164 пациента. За сутки проведено 2081 лабораторных исследований.
из которых вот в 11 случаях были найдены положительные результаты. Количество контактных лиц сегодня 4112. Все они находятся под домашним карантином. За ними ведется лабораторный контроль и медицинское наблюдение. На обсервации на сегодня находится 1250 человек. Это связано с тем, что из-за границы к нам приехали наши соотечественники из города Соль-Илецк. Они все находятся сейчас в обсерваторах. За ними идет лабораторное обследование, тестирование идет. И они находятся сегодня под медицинским обследованием. Таким образом, эпидемиологическая ситуация так и остается стабильно напряженной. Все противоэпидемические профилактические мероприятия проводятся. И сегодня я хотел бы остановиться на двух темах дня. За последнюю неделю очень много информации идет касательно синдрома Кавасаки среди детей. Это слизисто-кожный лимфонодулярный синдром, то есть некротизирующий системный васкулит. Это поражение средних и мелких артерий. Проявляется лихорадка, изменениями слизистых оболочек кожи, поражением висцеральных артерий, возможно образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Это вот такое вот определение идет по международной классификации, но поражает, кажется, детей младшего возраста, особо до 5-летнего возраста. Вот эти тревожные сообщения идут из стран Европы, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии. И врачи-педиатры как бы бьют уже тревогу, что не связана ли вспышка вот этого синдрома Кавасаки с коронавирусом. Этот синдром известен достаточно давно, с 1967 года. Это уже около 60 лет, наверное. И за последнее время вот начали выявлять повышенное количество случаев вот этого синдрома среди детей. В то же время при обследовании этих госпитализированных детей выявляется коронавирусная инфекция. И поэтому это тяжелое воспаление сосудов, поэтому возможно проявление вирусной инфекции, возможно, осложняется, и синдром Кавасаки начинает явно проявляться. Поэтому в Китае это не наблюдалось, и вот в Европе вот такая тревога есть. В Кыргызской республике у нас в стране синдрома Кавасаки не наблюдается, и такой вот озабоченности пока у нас не наступает, но все, во всяком случае, наши врачи насторожены, мы будем за этим зорко следить. Еще один такой момент. Сегодня мы получили от ВОЗа последние, так скажем, рекомендации, сообщения. И одна из таких существенных тем сегодняшнего дня – это отношение молодежи к пандемии коронавирусной инфекции. Поскольку эта пандемия привела в замешательство сообщества по всему миру, на сегодня молодые люди мобилизовали свои сети, заняли прочные позиции в первых рядах ответных мер COVID-19. С таким вот заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения. Проводятся вебинары сейчас с участием молодежи со всего света. И мы на сегодня констатируем, что во всем мире молодые люди стали активнее реагировать на COVID. Очень много информации о студентах-медиках, которые привлечены к оказанию помощи и отслеживанию контактов, работе на горячих линиях, в колл-центрах. Многие представители молодежных движений делятся очень вдохновляющими историями о том, как молодые люди помогали своим сообществам разрабатывать технологичные решения
такие как разные приложения для поддержки доставки материалов уязвимым людям, создание онлайн-панелей для мониторинга по закрытию университетов, школ по всему миру, связаны с онлайн-обучением, альтернативными учебными ресурсами в нужных областях. Есть описание, когда группы студентов, медиков начинали связываться, общаться, и многие молодые люди имеют беспрецедентный потенциал в качестве сетевых специалистов, усилителей информации. Вот. Вначале не хватало ориентированного на молодежь общения, и это побудило молодежь по всему миру делиться информацией. Благодаря обширным глобальным сетям, цифровым ноу-хау, креативности, молодежные организации, движения могут быстро выявлять слухи, выявлять общие информационные потребности, распространять точную информацию. Это очень такой позитивный момент, который был в теме Дня Всемирной организации здравоохранения. Но если приступим к вопросам, то Спасибо, я Нурбулат согласен. Алишевич. И первый вопрос. Поступила информация о 4 зараженных сотрудниках Департамента лекарственных средств. Как они заразились? Здесь 5 случаев заражения среди сотрудников Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава. Это все взаимосвязаны друг с другом случаи. Там заражение произошло от одного из сотрудников. Вот, и сейчас там все противоэпидемические мероприятия проведены, сотрудники под наблюдением, все дезинфекционные мероприятия проведены, и пока сейчас новых случаев последние несколько дней не наблюдается. Спасибо. Кийинки суроо, биринчи СИЗОдо канча адам ооруну жуктуруп алган жана бул боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат? Бүгүнкү күнү ошо СИЗО бирде бир кызматкердин анализи ошо тастыкталып COVID-19 деп карап атабыз. Азыр эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Тегеренде лабораториялык дагы тастыктоолор бар. Жыйынтыктары менен кийин маалымат болот. РСК банктын кызматкерлеринин арасында дагы ооруну жуктуруп алгандар тууралуу маалымат тарап жүрөт. Бул чын эле ошондойбу? Эгерде дал болсо, анда канча адам ооруну жуктуруп алган? Бул жерде РСК банктан ошо 2 учуру бар. Бирөөсү Бишкек шаарында, бул да контактлардын арасынан табылып чыгып, ооруп, дарыланып, айыгып чыгып кетти. Экинчи учуру болсо ошо Чаткал районундагы ошол банктын филиалынын кызматкери ооруп калгандыгы тастыкталып, ошол жерден бүгүнкү күнү ооруканада туруп атат. Бул дагы жанакы Чаткалда болгон вспышканын ичинде катышып, ошо контактта болуп, ошол жерден жугузуп алган. Ушул Чаткал боюнча дагы бир суроо бар экен. В Чаткале произошел конфликт между жителями и медработниками. Расскажите о нем. Часто ли жители агрессивно реагируют на медиков, которые берут анализы? Были ли случаи нападения на медиков? Случаев нападения не было. Там был конфликт, который был впоследствии улажен. Это было неприятие тех мероприятий в том объеме, в котором это необходимо было сделать. И когда убедились, что это необходимо сделать, соответственно, данные люди были согласны. Мы провели среди них все исследования. И на сегодня они находятся на лечении. За контактными ведется наблюдение, они под домашним карантином. И лабораторные исследования, поиск контактировавших и установление причинно-следственных связей там продолжается. Специальные группы были созданы, специалисты эпид-направления работают. Кроме того, направлены были специалисты для оказания и специализированной медицинской помощи. Работа продолжается. Для прояснения еще один вопрос. Сообщается, что причина нападения на медиков в Чаткале была в том, что медики распространили информацию о положительном тесте на коронавирус у жителя. Действительно ли в отношении медиков возбуждено уголовное дело за разглашение? Как и почему произошло разглашение? Здесь
Я бы не сказал, что там прям вот уголовное дело и все. Просто человек отказался и не верил сперва, что так бывает. Но там был случай, когда чуть ли не забаррикадировались и не пускали медицинских работников. Поэтому пришлось привлекать и сотрудников милиции, подключились представители местной районной госадминистрации, и вопрос был на том решен. В числе зараженных сотрудников силовых структур есть представители ОВД, ГСИН и прокуратуры. Есть ли среди них представители ГКМБ? Сколько на сегодня зараженных сотрудников силовых структур? На сегодня, как вы знаете, было 12 случаев, затем добавляется еще 3 случая, потом уже вот последние 7 случаев в Нарынской области, когда заболели сотрудники управления внутренних дел. Сейчас тоже идет эпидемиологическое расследование, но это в большинстве случаев по работе и контактные причины. За неделю коронавирус выявлен у 24 ребенка. Расскажите, как они себя чувствуют. Часть — это дети, заразившиеся в Наццентре материнства и детства, а оставшиеся — это контактные или? Да, на сегодня в нашей инфекционной больнице в Республиканской находится 32 ребенка. Там достаточно легкое клиническое течение болезни происходит. Осложнений среди детей не наблюдается. И то, что туда были переведены дети из филиала Национального центра охраны материнства и детства, все они под медицинским наблюдением, и сегодня опасности для их здоровья нет. Спасибо. А появились ли среди заболевших депутаты, министры и замминистра? Нет. Рахмат, кийинки суроо. Сиз буга чейин орну жуктуруп алган прокурор оор абалда экенин айттыңыз эле. Анын саламаттыгынын бүгүнкү күнгө карата болгон абалы тууралуу айтып берсеңиз. Бүгүнкү күнү дарыланып жатат. Жанакында бүт дарылоо курсунун баарынан өтүп атат. Канааттандыралык деп айтсак болот. Канааттандырып, стабильный состоянияда болуп. Бишкек шаарындагы Пишпек районунун тургундары темир жол ооруканасынын базасында обсервация түзүүгө каршы чыгып жатыптыр. Сиздер обсервациянын орундарын эмне үчүн кеңейтип жатасыздар? Анткени мындан дагы көп сандагы орунду жуктуруп алгандарды күтүп жатасыздарбы? Жана мындан башка дагы кайсы жерлерде обсервация ачууну пландадыңыз? Бул маалымат бир аз башкача берилип атат. Анткени деген биз ошол темир жол ооруканасын атайы деген даярдап, ал жерде деген бир 60 койкасына бул шаардын ичинде турган провизордук жанакында жаткызуу муктаждыгы бар. Анткени үйдөн бул коронавирус менен деле контакт болбогон, ооруп калып, ошол жерде жанакындай өпкөнү сезгениши болуп калышы мүмкүн. Же болбосо башка бир кандайдыр бир ар кандай оорулардын белгилери чыкканда биз ошол жерге алып барып, аларга деген мындай медициналык тыкыр көзөмөл кылып, ошол жерден анализдерин тастыктап, толуктап текшерип чыгып, эгерде жанакындай вирус бар боло турган болсо, аны жанакындай атай специализдированный биздин инфекционный ооруга жаткызып, калганы андай жок болсо ошол жерден дарылап үйлөрүнө чыгарыш керек маселеси бар болчу. Бүгүнкү күндө ал жерден медициналык кызматкерлер каршы чыкты деп жанакында айтканда ал туура эмес. Анткени ал жерде ооруканада деген толук жанакындай бейгам шарттар түзүлүш керек болчу. Ошон үчүн ал жерден маселелер бар болчу, ремонт талап кылынды. Ал жерде режимдик дагы талаптар бар. Ошого ылайык келбегендиктен бүгүнкү күнү ал оорукана деген толук ремонттон өтүп, жанакындай биз койгон режимдерге даярдыкка чейин жеткизгенге чейин биз башка жакка которуп, бул маселени башка бир оорукананын базасында деген бүгүнкү күнү чечип атабыз. Рахмат. Есть ли случаи, когда медицинские работники решили уволиться после заражения?
Мындай учурлар катталган жер жок, анткени сакайып кетип, баары келишип, мына бүгүнкү күндө 224 медициналык кызматкерлерибиз ушу жугузуп алганга дуушар болуп, бүгүнкү күнү деген ушу 60-тайы дагы эле дарыланып, бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдө туруп атат. Калгандары болсо чыгып келе жумушка кадимкисиндей ишке кайтып келе башташты. Күнүнө канча ПЦР изилдөө жүргүзүлөт, кимдер тестирлөөдөн өтүп жатат жана алардын арасынан инфекциянын чыккан очокторунун тургундары канча? Бүгүнкү күндө мына 2081 лабораториялык анализ жүргүзүлдү. Бизден республика боюнча ошо 9 лаборатория толугу менен иштеп, ал жерден ошо ПЦР коюла турган 14 аппарат ишке салынган. Ошол жанакы баардык ушул лабораториялардан күндө отчет берилип, атайын жанакындай электронный программа бар, ошол жерге түшүрүп турушат. Биздин кызматкерлер ошону бияктан биз толугу менен анализдеп карап турабыз. Лабораторияларга түшүп аткан нагрузкалар эсептелинет, канча смена менен иштелип аткандары, ошол жерге эмне муктаждыктары бар болуп атканын, тест система болобу же болбосо жанакындай кошумча кетүүчү материалдар болобу, ошонун баарын деген карап турганга бүгүнкү күнү мына шарттары түзүлгөн, карап туруп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол 70 миңден ашык ушул тастыктоолор жүргөн. Бүгүнкү күндө мына Талас областында да бүгүн эртең мененден баштап атайын вирусологиялык лаборатория ошол жерден ачылып, бүгүн буюрса кечке чейин даяр болуп калса, эртеңки күнү мына Талас областындагы жанакындай вирусологиялык изилдөөлөр жүрүп, жакын баягы бияка ташып келип, ушул жерден текшерип жанакы результат берип атканбыз. Бүгүн болсо мына ошол жерге дагы лаборатория жеринден ачып, жанакындай чоң капка деген өтмөктөрдөн өтүп аткан жарандар же болбосо жанакындай айдоочулардын баары ошол текшерүүдөн ошол жеринен текшерилип, ошол жерден жыйынтык алып, баягы кетип аткан маршруту боюнча жөнөй берет. Бул дагы бир топ биздин элдерге жеңилдик болуп калды. Демек, бүгүнкү күнү 2000ден ашык лаборатория иштейт. Кээде туура эмес да маалыматтарды берип коюшуп атат. Бул жасалбайт, бул билинбейт, көрүнбөйт деп. Бул кандай? Бул ачык турган электронный программага бекитилген чоң жумуштар жасалып жатат. Бүгүнкү күнү мына тест системаларын дагы толук камсыздайбыз. Бүгүнкү күнү кимдер текшерүүдөн өтүп атат деген суроого мындай кылат элек. Биз бүгүнкү күнү жанакындай ооруларды бул жанакындай жугузуп алган источниктерди тапкандын аракетиндебиз. Источник инфекция катары жана вирусту алып жүрүүчүлөрдү тапкандан кийин анын тегерегинде жүргөн жанакы байланыштагы контактылардын баарын таап чыгышыбыз керек. Ошол жерлерде жанакындай бир нече категория адамдар да чыгып калат. Ошолордун баарына деген ушул изилдөөлөрдү биз жүргүзөбүз. Анткени ошол жана источникти табыш үчүн биз ошо тегеректе лабораториялык тастыктоо менен гана таап чыксак болот. Ошон үчүн мына бүгүн ошого аракет жумшалып атат. Мындан тышкары жанакындай буга тийиштүү тобокелчилик турган топторубуз бар. Мына бүгүнкү күнү Бишкек шаарындагы медицина кызматкерлеринин баарын азыр график менен толук тастыктоодон, тестированиядан өтүп аткан учуру бүгүнкү күнү. График түзүп, ушул оорулар менен иштеп калышы мүмкүн. Же болбосо жанакындай экстренный жардам берип аткан биздин кызматкерлер бар. Ошолордун баарын деген азыркы күнү скрининг кылып, ошолордун арасында жанакындай коронавируска чалдыгып калган биздин кызматкерлер жокпу деген чоң изилдөөлөр бар. Мындан тышкары мына күч органдарынын арасында дагы бирин экин чыгып калып атат. Буларды дагы мына 200дөн 300дөн кызматкерлерди алып келип ушул жерде текшерүүлөр жүрүп атат. Мунун баары деген жанакындай бекер жасалып аткан изилдөөлөр бардыгы. Бүгүнкү күнү деген жанакындай немеси ошол жанакындай акысы менен жасап результат алганга азырынча пока жете элекпиз. Биз дагы ошол жанакындай лаборатория Банецкого деп койдук. Частный катары алар бизге жардамга келип, алардын потенциалын ошо бекер изилдөөгөнгө деген азыр жумушка салганбыз. Бүгүнкү күнү мына ушул кээ бир категориялардын баарын алып алып туруп, ошо тезинен ошо скрининг кылып, жанакындай массовый түрдө текшерүү жүрүп аткан учуру.
Рахмат, Нурболот Төлешович, бир тактоочу суроо. Демек, учурда өлкө боюнча 9 лабораторияда күнүнө 2000дей ПЦР изилдөө жүргүзүлөт, туурабы? Да, туура. Бүгүнкү Рахмат. күнү биздин лабораториялардын мүмкүнчүлүгү, потенциалдары ошол. Анткени ар бир жанакындай ПЦР аппараттын өзүнүн нагрузка менен иштей турган нормалары бар. Ошо нормаларына жараша биз жанакындай адистерди, вирусологиялык группаларды түзүп, ошолор менен смена менен иштегенге ушул аппараттарды коюп иштетип атабыз. Азыр эми Дүйнөлүк банктын дагы проектлери ишке кирип атат. Бүгүнкү күнү ошол проекттин алкагында дагы кошумча дагы жанакындай ПЦР аппараттарды сатып алганга каралган. Ошол айта кетейин, дагы бир 10 мобилдүү лабораторияларды салып, бекитип, ошол жердин баарына жанакындай тийиштүү шаймандар менен камсыздап туруп, биз дагы ошол лабораторияларды даярдап, кийин деген ошол вирусологиялык тастыктоолорду да кеңейткенге аракет көрүп атабыз бүгүнкү күнү. Рахмат. Жана акыркы суроом, Россия Федерациясынын Соль-Илецк шаарынан келген кыргызстандыктардын тесттеринин жыйынтыктары чыктыбы? Азырдан ушул тапта текшерүүлөр жүрүп аткан учуру баардыгы обсерваторлордо туруп атат. Бүгүнкү күнү деген бир учурда деген ошол жана подозрение алганбыз, бирок лабораториялык тастыктоосу чыгып, бул отрицательный экени болуп атат. Калган бир нече лабораторияга бөлүп, ошол 541 киши көп болуп атат. Ошого бүт азыр тастыктоолор бүтө элек. Аны деген шаштырып эч ким кубалган жери жок. Биз өз убагында жасап, тастыктап, баарын текшерип, анкетирование жүрүп, жанакындай иштерди даярдап, ошол көзөмөлгө алганга даяр болчубуз. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе болуп атат. Ошол Соль-Илецктен алып келгенден кийин аябай чоң Россияда да кыймыл башталып кетип атат. Ошол жерде жүргөн балдардын баары ошол маалыматтар болуп атат. Кайра эле ошо Соль-Илецкке барсак, ошол жерден алып кетет экен. Бирок бир суранып кетер элек, ушу биздин ошо балдарга дагы айтсак, ошол кичине байралып, ошол жерде контакт болбой, кичине тура турса жакшы болот эле. Анткени бизге алып келгенде ошол жанакындай биздин системаларга күч менен иштеп атабыз. Бүгүнкү нагрузка болуп, ошол жак маселеси дагы бар. Байланышып, жанакындай кылып турса, ошол кичине байрала тургандары кичине оңураак болуп атат. Жолдон дагы кандай шарт болот, дагы чогулуп алып, Соль-Илецкте да бир ай, 2 ай жатышса, ал жерде да коркунучтар бар. Бул боюнча дагы маалымат берип, информация таратканга аракет кылып атабыз. Бирок ошонсо да мындай буга бир туура мамиле кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборунда брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Брифингди Түз абодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миңкай ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Брифинг в прямом эфире вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-й канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миңкай ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Спасибо за внимание.